Балдар, күн жана аны айланган бардык асман телолору күн системасы деп аталат. Тегерек сызыкка окшоп өз орбиталдарында күндү 9 планета айланып жүрөт. Планеталар булар жылдыздарды күндү айланган тегерек асман телолору. Алар жылдыздардан айырмаланып, өздөрү жарык чыгарбайт, болгону күндүн нурларын чагылдырышат. Планеталардын бардык формасы шаар сыяктуу, тоголок, өз огунда жана күндү айланып жүрөт. Планеталар бири-биринен көлөмү жана күндөн жайгашкан аралыктары менен айырмаланат. Күнгө эң жакын жайгашкан планета бул Меркурий, андан кийин Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жана Плутон. Чолпон күн системасындагы эң ысык планета. Анын атмосферасы калың булуттардан турат. Ал булуттардын астында температурасы 475 градуска чейин жетет. Чолпондун атмосферасы негизинен күкүрт кислотасынан түзүлгөн. Бул газ менен дем алууга мүмкүн эмес, бирок ал күндүн нурун күзгү сымал чагылтып, чолпонду асмандагы эң жарык планетага айлантат. Америкалык Маринер 4 аппараты Марска учуп барып, планетанын бетин сүрөткө тартып жөнөткөн биринчи космостук зонд болгон. Тартылган сүрөттөр Марстын бетинде суунун же өсүмдүктөрдүн изи жоктугун, Айдын бетине окшош таштак кратерлер бар экендигин көрсөтөт. Бул маалымат Марста жашоо бар деген идеяны толугу менен жокко чыгарган. 2011-жылы Марста микробдук гана жашоо үчүн ылайыктуу шарттар болгонун ырасташты.